Ош шаарынын камкорчулук органдары 23 жаштагы Гуляны энелик укуктан ажыратууну каалашкан. Когда Гуля обратилась... Гуля бизге жоопкер катары кайрылганда жашы жете элек баланын кызыкчылыгын коргоп, доогер катарында социалдык коргоо органдары эле эмес, интернат үйү менен прокуратура да чыккан. Мындайча айтканда, жоопкер бүтүндөй бир системага каршы жалгыз калган. Иштин материалдары каралып чыкканча, жаш эне баласын 1,5 жыл көргөн эмес. Өзү жүзүн көрсөтүүдөн коркот. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборуна кайрылганга чейин анын кызыкчылыгын эч ким коргогон эмес. Биз ушул Ош шаардык соту боюнча ошол жака кайрылыңыздар, бекер жардам көрсөтүлөт, юридикалык акысыз көрсөтүү борборуна деп жөнөттү. Гулянын алкоголдук ичимдик ичүү, баңгизат колдонуу, же сел саяктык сыяктуу эч кандай терс жактары жок болчу. Болгону үй бүлөнүн баланы багууга финансылык шарты жок эле. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборунун адвокаты ишти колго алып, жаш эненин кошуналары, үй комитети баланын камкорчусу менен таанышты. Эмне үчүн жаш энеге баласына жолоого уруксат бербей жатканын изилдеп чыкты. В этом деле, скажем, напрямую... Бул иште мага Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары гана эмес, баланын укуктары жөнүндө конвенциянын универсалдуу ченемдери жана сунуштар да чоң жардам берди. Мен ички мыйзамдардын, Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин бардык ченемдерин колдондум. Жакшы жери мамлекет үй бүлөнүн бузулбай сакталыш милдетин өзүнө ала тургандыгында болду. Кодекс о детях. Жогорку билими жок болгондуктан Гулянын туруктуу иштеген жери жок. Мындан улам квалификациялуу адвокатты жалдоого да мүмкүндүгү жок. Сиңдимдин ошо энелик укуктан ажыратуу боюнча айтып бердик. Бизди ошол эже колдоп, бизди аябай колдоду, түшүнүп, жардам кылды бизге. Жыйынтыгында Ош шаарынын акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборунун юристи баланы энесине кайтарып бере алды. Самое главное, она любит. Эң негизгиси ал баласын жакшы көрөт. 1,5 жыл көрүшпөсө да, бала энесин эстеп, кое бергиси келген жок. Биздин каршы пикирибиз Гулянын ишин кайрадан карап чыгууга түрткү болду. Энелик укуктан толугу менен ажыратпастан, кандайдыр бир компромиске келүүгө. Мындайча айтканда, бир жактан ал өзү балага жооптуу болсо, экинчи жактан мамлекет да дароо энелик укуктан ажыратып салбастан, баланы багууга шарт түзүп берүүсүнө аракет кылдык. Адвокат 3 жуманын ичинде үй бүлөнү гана кайрадан бириктирбестен Гулянын энелик статусунда сактап кала алды. Азыркы тапта Гуля курстан окуп жатат, жана туруктуу иш издөөнүн үстүндө. Мы ее зарегистрировали. Биз аны Диа коомдук фондунун алдындагы Шелтер Надеждага каттоого алдык. Ал азыр психолог менен иштешип, психологиялык реабилитациядан өтүүдө. Мындан сырткары финансылык сабаттуулук курсуна барууда. Ош шаарынын акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборунда күн сайын 2 юрист иш алып барат. Коридорлор сапаттуу консультациялык укуктук жардам алууга келгендерге жык толгон. Мыйзам боюнча консультациялык укуктук жардам алууга Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар, качкындар укуктуу. Ош облусу жана Ош шаары боюнча 2016 жылдан бери тартып акысыз юридикалык кеңеш берип борборлор иштеп келатат. Ар бир кызматкер орточо эсепмен айтканда ушул 10го жакын адам жарандарды кабыл алат. Ош облусу боюнча ар бир райондордо акысыз юридикалык кеңеш берип борборлор ачылган. Ош шаары менен 8 акысыз юридикалык кеңеш берип борборлор иштейт. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлоруна кандай маселелер менен кайрылышат? Социалдык жөлөк пул жана пенсиялар, турак жай маселелери, менчик укуктарын коргоо, камкорчулук, аталык, үй бүлөлүк зомбулук маселелери, мураска байланышкан талаштар, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, эмгекке болгон укук маселелери, административдик бузуулар, жолдогу унаа кырсыгы, укуктук документтерди түзүү, никени бузуу, алимент кестирүү, миграция маселелери, жер талашуу, камсыздандыруу учурлары, карыз өндүрүү, башка маселелер боюнча консультациялар. Я борюсь за землю, потому что это жизнь. Жер бул жашоо, биздин нан, менин балдарымдын, неберелеримдин жей турган наны. Ошондуктан жер үчүн күрөшүп келе жатам. Бул жер жок болсо, билбейм кантип жашаарыбызды. Калбүбү эже күрөшчүл адам. Мындай адамдар чынында аз. 20 жылдан бери жергиликтүү бийлик тартып алып, мыйзамсыз 3 бөлүккө бөлүп салган 1,5 гектар айдоо жерин кайтарып алууга аракет кылып келе жатат.
Жер участогынын бир бөлүгү кошунага өтүп кетип, алардын айыл чарба багытындагы жерлери менен чектешет. Экинчи тарабында көрүстөн жайгашкан. Ал эми ортосунан болсо жол кесип өтөт. Ошону менен 1 гектар 62 сотка жер участогын калбыбы эже белгиленген багыты боюнча колдоно албай келген. С 98 года было это нарушение. Бул мыйзам бузуу 98-жылы болгон. Менин 1,5 гектардан ашуун жеримди алып коюшкан. Мына ошентип 98-жылдан ушул күнгө чейин мен бузулган конституциялык укугумду калыбына келтирүүгө аракет кылып келе жатам. Мы требовали, да, равнозначной... Биз ушуга маанилеш жер участогын берүүнү же болбосо акчалай түрдө компенсациялоону талап кылдык. Расмий түрдө арыз берилген, бирок ал азыркыга чейин каралбай келет. 21 жыл ичинде 4 айыл өкмөтү алмашты. Бирөөсү да пенсионердин укугун калыбына келтирүү боюнча соттун чечимин аткарган жок. Я прошла. Мен район аралык райондук жогорку сот болуп отуруп, 10дон ашык сотко катыштым. Азыр акыркы иш каралып жатат. Жогорку сотто каралмай болду. По линии ГГЮП я ей уже... Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча мен эмне кылышты айтып бердим. Өткөн жылдан бери мамлекеттин атынан мамлекеттик адвокат катары анын ишин алып баруудамын. Адвокат жана юрист катары калбыбы эженин укугу бузулгандыгы айкын экендигин айта алам. Иштин алкагында айыптоо өкүмү чыкса да, ал аткарыла элек. Бирок ушул мыйзам бузуулар болгон мезгилде иштеген айыл өкмөтүнүн башчысына айып тагылган. Сот ишти пенсионердин пайдасына чечкен. Бирок соттун чечими эмнегедир аткарыла элек. Август айында калбыбы эже кайрадан сотко, бул жолкусунда жогорку сотко барат. Себеби алдыда балдардын жана неберелердин бакубатчылыгы турганда, аны эч нерсе токтото албайт. Когда вот это дело началось... Бул иш башталганда мен 52де болчумун. Азыр болсо 74 жаштамын. Бул жер менин менчигим. Өз укугумдун калыбына келтирилүүсүнө, менин менчигимди балдарым пайдаланышына аракет кыла бермекчимин. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн, майыптыгы барлардын, пенсионерлердин, балдардын жана аялдардын жалпысынан калктын аярылуу катмарынын укугун коргойт. Алгачкы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору 2015 жылы буунун өнүктүрүү программасынын укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун колдоосу менен Токмок шаарында ачылган. Андан кийин Чүй облусунун Москва районунда, 3-чү борбор Бишкек шаарында иштеп баштаган. Азыркы күндө аталган долбоорлордун алкагында 17 акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору иштейт. Ошондой эле акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорун түзүү идеясын донорлор Сорос Кыргызстан фонду, Евросоюз жана USAID колдоого алышты. Азыркы учурда бүткүл республика боюнча мындай 31 борбор иш алып барат. На тот момент центры открывались при... Ал кезде борборлор кокус адвокат сот процессине кетүүгө туура келип калса, мамлекеттик нотариус жарандарга алгачкы укуктук жардамды көрсөтө алышы жана борбордун эшиги дайым ачык болушу үчүн Юстиция министрлигине караштуу нотариалдык контораларда ачылган болчу. Донорлордун, биздин долбоордун жана Сорос фондунун колдоосу менен укуктук жардам көрсөтүүнүн стандарттары иштелип чыккан. Жаран адвокаттын кызматына акы төлөбөйт. Анын ордуна мамлекет төлөп берет. Кызмат көрсөтүү калк үчүн акысыз болгону менен мамлекет үчүн акысыз эмес. Азыркы убакта бүткүл республика боюнча 31 акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору иштейт. Ну, как время показывает, Мындай институт өз ишин жүргүзүп кете алгандыгын убакыт көрсөттү. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү системасы алдыга жылды. Азыркы күндө муну статистикада көрсөтүп жатат. Аз убакыт ичинде болгон жыйынтыктар жана жарандар мындай жардамга муктаж экендиги көрүнүп турат. Кайрылуулардын саны жыл сайын өсүүдө. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлоруна болгон калктын ишеними барган сайын өсүп жаткандыгын статистика көрсөтүүдө. Эгерде 2015 жылдын башында 866 адам консультация алган болсо, 2017 жылы алардын саны 4539 жетти. 2018 жыл үзүрлүү жыл болду. Консультациянын саны 10 эсеге көбөйүп 46700 түздү. Андан ары келүүчүлөрдүн саны 51286 адамга чейин жетти. Ал эми 2020 жыл бардык рекордторду жаңыртты. 80881 жаран консультациялык жардам алышты. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорунун ишинде 3 маанилүү аспект бар. Биринчиси юрист консультанттардын иштөөсүнө шарт түзүп берүү жана кесиптик күндөмдөрдү дайыма өнүктүрүү. Экинчиси консультацияны туура жүргүзүүнү билүү жана эң маанилүүсү жарандардын укуктук сабаттуулугун арттыруу. Как раз таки вот именно оказание первичной так называемой. Консультация берүү стадиясы алгачкы юридикалык жардамды көрсөтүү сотко негизсиз даттануулар менен кайрылуунун санын азайтат. Экинчи
Биринчи эң негизги маселе бул бюджеттик каражаттарды үнөмдөө. Тажрыйба көрсөткөндөй, биринчи стадияда укуктук маселелердин 60% чечилет. Борборго кайрылган жарандар маселелери чечилгенине канааттанып кетишет. По новому закону ЦБЮП, который... Жаңы мыйзам боюнча акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорунун аталышын бюрого өзгөртүү сунушталып, Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборго баш иймекчи. Алгачкы юридикалык жардамды көрсөтүүгө мамлекеттин бюджеттен каражат бөлүнүүсү каралууда. Мындайча айтканда, аталган борборлордо иштеген адвокаттар көрсөткөн жардамы үчүн эмгек акы алышат. Ошентип көрсөтүлгөн жардамдын сапаты жакшырып, борборго кайрылган жарандардын саны өсөт деген ишеничтемин. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорунун ичинен эң алыс жайгашканы Алай районунда. Кээ бир айыл өкмөттөрү Алай районунун борборунан 100-200 километр алыстыкта болгондуктан адамдарга консультация үчүн бир нече жолу келүү оор. 2017 жылы Алай районунун акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборунун адистери биринчи жолу WhatsApp аркылуу юридикалык жардам көрсөтө баштады. Борбордун адвокаттарынын айтуусунда, алар WhatsApp аркылуу консультация беришип, алдын ала кандай документ жана маалымдамалар керек экендигин айтышат. Бул болсо өз кезегинде убакытты жана ресурсту бир топ үнөмдөйт. Оор жана чектөөлөргө толгон 2020 жылга карабастан дагы 2 жаңы борбор ачылды. 2014 жылдан 2021 жылга чейин укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун алкагында мындай борборлор пилоттук Ош жана Чуй облустарынын ар бир районунда ачылды. Здесь, безусловно, надо отметить непосредственно помощь наших. Мындай борборлорду ачууда биз техникалык жана материалдык колдоо көрсөткөн донорлордо. Айрыкча бул өптүн укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорун белгилей кетүү керек. Акысыз юридикалык жардам борборлоруна жардам сурап кайрылган жарандардын 70%-нын маселелери оң тарапка чечилгендигин анализ көрсөтүүдө.